Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, биз кайрадан Арсен экөөбүз суроолор даярдап, сонун такси берүүсүн эфирге алып чыгуудабыз. Албетте бүгүн кандай оюнчулар кандай жооп берерин чогуу көрүү болобуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бизде көп акча бар, силерде көп мүмкүнчүлүктөр бар. Суроо беребиз, эгерде туура жооп бергендер болсо, биз акчалуу сыйлыктар беребиз. Бүгүнкү оюнда биз даярбыз. Кеттикпи? Кеттик анда. Азыр Арсен дагы шаар тургундарынан калгуучуларды биздин оюнга чакырып көрсүн. Кийинки кезектеги оюнчуларды күтөбүз. Анда эмесе жүргүзө, биз менен кошо азыр биз издеп көрөлү адамдар кимдер катышкысы келет. Байрамыңыздар менен. Спорт менен машина токшойсуз. Бир аз. Бизде жакшы сунуш бар. Сонун такси жаңы долбоору. Азыр биз менен автоунаага отурасыз, каалаган жериңизге жеткиребиз. Оюнга катышасыздар, суроого жооп берсеңиздер. Акча аласыздар. Канчасы? Миллион. Кыргызстанда мындай миллионер чыга элек, бирок сиздер болосуздар. Даярсыздарбы? Кайча курасыздар азыр? Үйгө жетип Кайсы жакта үйүңүз бар? Жүрүңүздөр анда. Дароо эле жеттик. Эгерде эң башкысы утуп калсаңыздар, каалаган жерден таштап коебуз. Анысы жақсы келді. Анысы жақсы. Рашот алып шығамын деке. Анда эмесе жигиттер, оюндун эрежеси менен тааныштыра кетсем, бизде 15 суроо бар. Алгачкы 5 суроо жеңил суроолор 100 сомдон бааланат. Андан кийинки 5 суроо орто татаалдыктагы суроолор 200 сомдон бааланат. Ал эми калган 5 суроо кыйын суроолор, татаал суроолор 300 сомдон бааланат. Силерде мүмкүнчүлүктөр бар, жеңилдиктер. Бирөөгө чалсаңар болот, элден токтоп сурасаңар болот, бир жолу адашууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Андан сырткары баш тамгасын сурасаңар болот, туура жооптун баш тамгасын сурасаңар болот. Эгер бардык 15 суроого туура жооп берсеңиздер, супер оюнда бир суроо берилет, жооптор 4 жооп болот вариантты. Туура жооп берсеңиздер, иштеген акчаңыздар 2 эсе көбөйтүлөт. Анан бизди ошол жака жеткирип коесуңар анан үйгө, Эгерде утуп калсаңыздар, каалаган жерди таштап калабыз. Ошол жерден калып калабызбы? Ооба. Анда значит, суроолорго шашпай жооп бериш керек. Кайсы жакта иштейсиздер? Кайсы жерде иштейсиздер? Биз бул сен айтып кетчи. Таза шайлоо деген ассоциация бар. Биз ошо Кыргызстанда өтүп жаткан шайлоолорду, референдумдарды байкоо жүргүзөбүз да. Сиз? Бизде чакан мындай бизнес. Анда эмесе бизнесиңизге биз бүгүн миллион кошконго даярбыз. Кошо бербейсиңер деп. Анда эмесе оюнду баштадык. Биринчи суроо 100 сомго бааланат. 5 суроо биринчи раундда 5 суроо 100 сомдон. Анда эмесе бул жеңил суроо. Марк Цукерберг ким? Ким бул? Марк Цукерберг. Марк Цукерберг ким ал? Убактыңыздар кетти. 1 минут бар. Марк Цукерберг деген баягы окумуштуу ал не. Уктуңуздар беле? Ырчы да. Ырчы болуш керек чын эле. Мен деле ошентип аткам. Кайсы ырлары бар? Ырчыкен. Кайсы ырлары бар? Тамаша негизи Цукерберг деген баягы социальный сетти основать эткен, Кыргызстанда көпчүлүгү колдонгон ал Facebook да. Биз ырдап айталы. жоопторуңузга мына башында тамаша иретинде жооп берели да, анан Цукерберг Facebooктун основатели. Анда эмесе Жооп албетте туура. жооп албетте туура. Колчалар болсун. Колчалар болсун. Ал ырчы эмес турбайбы? Сиз дагы одосуң. Сен ырчы деп ойлойсуң э? Анда эмесе Ырчы да ишендире салмагым да. Жооп туура деп. Жооп туура деп айтма. Атактуу Сынган кылыч тарыхый романынын автору ким? Автору. Мен аябай грамотный эмес белем. Сен кандай дейсиң? Ким деп ойлойсуң? Өмүрүмдө ошо көп деле Китеп окуйсуздарбы негизи? окуп аптырмын. Балким китеп окугандарга чалып көрөсүңөр, же биринчи тамгасын сурайсыңар, же элден сурап көрөсүңөр. Сен китеп окуп көрдүң? Эл эстетсин. Китеп окуп. Эми бул деген Сынган кылычты мен ошо 2 вариант болот да. Ким деп ойлоп атасың? 2 вариант. Бир башкы тамгасы кандай? 20 секунд калды айтпайбыз. Башкысы кереги жок э. Балким жеңилдиктерден Жеңилдиктерин колдоп көрсөз, балким көчөдөн сурап көрсөздөр, чалып көрөсүздөр. Сен билбейсиң
Койчу, билчи. Билем, эсте албайтым. Билесиң. Балким баш тамгасын айтканда Баш тамгасын. Баш тамгасын жеңилдин колдоносо. Азыр баш тамгасын айтып беребиз. Анда эмесе? баш Сен тамгасы мындай эстей албасаң, менде такыр ой жок болот азыр. жазуучунун аты Т-дан башталат. Жазуучунун аты Т-дан башталат, фамилиясы К-дан башталат. Буга да 1 мүнөт берилет ойлонгонго. Ошондо наоборот эмеспи, фамилиясы Аты Т-дан башталат, фамилиясы К-дан башталат. Түгөлбай. Ким эле? Түгөлбай. Ошону эсте албайтым. Түгөлбай. 20 секунда калды. Балким элден сурап көрөбүз. Элден сурап көрөлүбү? Сурайлычы элден. Анда эмесе, азыр Алонто аянтына да келип калганбыз. Азыр Алонто аянтынан биздин эки мырзабыз сурап көрмөкчү. Сиздерде 1 мүнөт. Элден анда сурайлы анда. Анда мен бул жерге токтоюн. Аты Т, фамилиясы К. Жок, могу как? Один вопрос можно? Вы ваш. Автора не знаете, кто написал? Фамилия на К начинается, имя на Т. Я вообще в этом Кыргызстане живете или как? Или... Я с Кыргызстана. Они историю не знают, значит. Не будем, да? Ну, мы хотели бы теперь узнать. Ответ? Ну, тоже Мы сейчас, не, вот, у сестры спросим. Саламатсыздарбы? Бир суроо болуп атат. Сынган кылычтын авторун билесизби? Сынган кылычтын автору ким жазды эле? Сиз айтып атасыңыз. Касымбек. Төлөгөн Касымбеков. Төлөгөн Касымбеков. Эң жакшы байка, рахмат. О, жигиттер эмнедир маанай бар экен. Аттыңарбы? Бул Төлөгөн Касымбеков. Биздин залкар жазуучу. акыркы жооңуздар ошол. Эшикти жабабыз. Эшикти жабабыз. Эжим жакшы да. Эми Биз сапарыбызда андан ары улаганга караганда жооп туура. Тура. Браво! Дагы 100 сомго ээ болдуңуздар. Эми 100 сомдон бөлүшөсүздөр. Жана 50 сомдон бөлүшүп атасыз беле? Анда эмесе, 3-чү суроо. 4 адамдан турган музыкалык топ кандай аталат? 4 адамдан. Квартет. Акыркы жооңуз квартет. Сиздин оюңуз боюнча? Барабан, анан эмелер болот да 4-тө, Жок, 4 бар, мисалы 4 чыгып квартет. Болду. Кошулам мен досума. Сиз КВН ойногон эмес билесиз? Биз жок ойногон эмеспиз. Ойногон эмес. Жок. Недир юморуңуз аябай күчтүү экен. Жок, мындай юморго биз азыр пападан айтып калганга такыр таң калып. Анда эмесе, биз да негизи көпкө ойлондук. Сиздердин маанайыңыздарга маанай кошуп, бул албетте туп-туура. Дагы 100 сом болдуңуздар. Браво. Чачпай айтадым. Улуу ата мекендик согуш канчанчы жылы башталган? Башталганмы? Улуу ата мекендик согуш 1941-жылы башталган. 41 деп эле койбойлу, Болду да. Жылын деле сурап атыңар, Ушундай? Так жылы да? Июнь айында 41-жылы. Анда эмесе Кудурет мырза. Албетте айына чейин туура жооп берди. Дагы 100 сомго ээ болдуңуздар. 200 сомдон бөлүшмөй болот. Негизи карыз белеңиздер, кимге карыздар бар? Карыз деп айтпай эле коелу эми. Бүгүн бар. Бүгүн утсаңыздар эмнеге коротосуздар? Чынын айталыбы? Кофе ичебиз. Кофе? Ооба. Миллион утсаңыздар Адамды. Ооба. Эгерде супербизди утсак, анда эмне болобуз? Кой, жетип алалы, шүгүр дейли, канча берсе, ал ошого шүгүр деп кете берет досуңду. Достор, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз мындай оюнчуларды биринчи жолу көрүп атабыз. Акчасына эмес, жетип алганына сүйүнгөн да. Бул тур болду. 5-чи суроо. 5-чи суроодон кийин биз 2-чи раундга өтөбүз. Ал жакта 200 сомдон берилип баштайт. Биз бирок азыр 5-чиге жеттик. Угуп көрүңүздөр. АКШнын $100 акчасына кимдин сүрөтү түшүрүлгөн? Франклин. Бенджамин Франклин деп айтылабы? Акча көрүп кызга окшойт да. Негизи бизнесмендер ушул жактан билинет да. Сотня менен. Ал жалаң Франклин кошосуз. Аны майдалап толпоп бересизби? Франклинге дагы. Сиздин Франклиниңизге биз дагы кыргыздын Франклинин кошобуз. Мынакей. Кыргыздын Франклини 100 сом сизге.
Капчыңыздар толуп атат. Бул жакшылыкка барат. Экинчи раунд. Сон такситрой. Адамды ыйлаткан тамак-аш продуктусу. Огонь койл. 200 сом. 200 сом ойлонобуз. Пияз. Кудрет мырза. Жооп туура, албетте. Кол чабар. Кол чабар. Эми 200 сомго ээ болдуңуздар. Бүгүнкү капчыңыздар бул жака батпайды баштады. Караңыздарчы. Франклинден салсаңар я. Таксы болмок деп. Кийинки музыка 200 сомдук. Поп музыканын падышасы ким? Тиги жана чачуусу неме бар эмес, ошол эмесби? Кайрат Кыргызбы? Жок. Дүйнө жүзүндөгү Поп музыканын падышасы ким? жана Эми эмеле? азыр мисалы поп музыканын падышасы мурда Майкл Джексон болчу. Азыр деле кала берет го дейм падышасы. Сиздин оюңуз боюнча? Ошолом мен деле. Кайрат Кыргызгабы? Жок, Кайрат Кыргыз эми ал көчөгүн чыкпады. Бул баягы, Майкл Джексон. Майкл Джексон. Жооп албетте туура. Тура. Мына негизи күлүп ойносоңуздар көбүрөөк утат экенсиздер. Мына дагы капчыңыздарга акча кошулду. Бул жак биздин капчыгыбызга батпай баштады. Портмоне келе салып койсо. Көзүңүз кытышып атабы? Акчаны көргөн сайын? Айтпаңыз. Айтабыз. Кыргызстандагы аймагы эң чоң область кайсы? Аймагы чоң. Ошко дейм я. Область бой. Ош населениясы чоң анан. Кыргызстанды кыдырып көргөнсүзбү? Кыргызстанда Таласка барып келдик, Ошко барып келдик, Гөлгө постоянно барып жүрөбүз. Мен билбейм, Ошто ойлоп атам анан. 40 секунда калды сиздерде. Сен оюң кандай? Эң чоң область. Эң чоң область. Нарын эмес. Же бирөөгө чаласыздарбы? Территориясы боюнча. Географ таныштар жок беле? Кимге чалсак? Сенде барбы? Азыр мисалы бирөөгө чалсак, ал трубкасын албай калса, Убактыңыздар кете берет. Убакыт кете берет. Мынакей азыр бул жактан убактыңыздарды санайбыз. Анда код Чалгандан кийин чала алам да, чалыңыздар. Мынакей убакытты ошол эми жактан. кайра алгандан баштап убакыт эсептейли, э? Жок, чалгандан баштап. Кетти убакыт. 1 мүнөтүңүздөр бар. азыр ошол Ал албай калса мен экинчиге чала берейин анда, э? өчүрүлгөн болуп калды. Өчүрүлгөн болуп калды, анда токтотуп туруш керек убакытты. Ала элек деп эле. Чала бериңиздер. Эки жактан чалып, эки жактан тең сөйлөшүп алсаңыздар болот. Кимиңиздердин Болот. таанышыңыздар туура айтат. Кыргызстанда эң чоң область. Ооба. Кыргызстандагы аймагы эң чоң область кайсы? 30 секунда кетти. Дагы 30 секунда калды. 36 секунд болду. 37. Чала бериңиздер. Биз шаштырбайбыз. Болгону секундан санап турабыз. Алло, Батыраак сураңыз. кандайсызбы? Батыраак сураңыз. Тиги Кыргызстандагы эң чоң область кайсы болуп калат ба? Чоң область деп айтып атат да, эң Кыргызстандагы аймагы эң чоң область кайсы? Нарын, э? Всё хорошо. Анда эмесе, убактыңыздар аяктады. Нарын деп жооп берсеңер. Болду, телефонду өчүрөбүз эми. Анда эмесе, Кудрет мырза. Кимге чалдыңыз? Папабызга чалдык. Папаңыз каяктан болот? Папабыз Нарындан болот. Анда папаңызга салам айта барыңыз. Папаңыз өз мекенин жакшы билет экен. Албетте. Бул туура. Кол чабуулар болсун да бир. 200 сом капчыңыздарга да толуп калды. Бул жакшы. Батпайды баштады акчабыз. Эми кийинки суроо. Канаты бар, бирок уча албаган канаттуу. Канаттууга келеби деген. Өрдөк кодун. Канаттуу. Уча албайт да бирокчу. Доктор өрдөк учат. Өрдөк, э? Өрдөк учат да. Учат да, мынчалык көтөрүлөт. Пингвин эле менин кажется. Канаттуу пингвин, э? Анда эмесе акыркы жообуңуздар. 40 секунда болду. Азыр 20 секунда калды. Жооп беришиңиздер керек. Так, ошондо пингвин деген канаттууга киреби? Ошону билбейт. Сиздер коркпой жооп берсеңиздер болот, анткени сиздерде бир жолу адашууга мүмкүнчүлүк бар.
Анда мындай кылалы. Анда не өрдөк деп көрөчү негиз болду. Өрдөк учат го. Өрдөк кишини көтөрүлүп учканы болот. 1 минут убакыт аяктады. Келиңиздер. Пингвин келе токтоп көрөлүчү. Акыркы жообуңуздар бул Пингвин. Анда эмесе Кудайт мырза. Жооп албетте туура. Браво. Ушту, өртөк ушту деген. Учуп кетме экен өрдөк. 200 сомго ээ болдуңуздар. Биз азыр 3-чү раундка башпактык эми. Үчүнчү раундка өттүк. 3-чү раунд. Ал жакта татаал суроолор. Анда эмесе убакыты кетти. 1945-жылы АКШ Япониянын кайсыл шаарларына атом бомбасын таштаган? Бул деген Хиросима менен Нагасаки. 1945-жылы АКШ Япониянын кайсыл шаарларына атом бомбасын таштаган? Хиросима менен Нагасаки. Акыркы жооңуздар ошол болду. Ошол болду. Сиз эмнеге жооп бердиңиз? Сиз айтып көрбөйсүзбү? Ошол Тура. О, эстедим. Мен азыр суроону экинчи кайталаганда анан түшүндүм да. Ошол эмес беле деп. Анда эмесе 20-30 секунда болду сиздерки. Бунун жообу Кудайт мырза Албетте туура. кол чабуулар болсун. Браво. Эмнеге телефонуңуздар эмне түшүп атат? Телефонго окшойт. Телефон маяк батпайт. Сиздер анда эмесе 300 сомго ээ болосуздар. 300 сом 3-чү раундка өткөнбүз. Бул 300 сом. Жакшы. Караңыздарчы. Жакшы. Кандай жакшы. Майрам болуп атат. Жакшы майрам болуп атат. Майрамга дагы жакшы акчалар кошулсун. Анда эмесе Кофе ичким келбейби? Мороженое жегим келбейби? Тердеп. 11-чи суроо. 11-чи суроо. Физика жаатындагы эң атактуу дүйнөлүк сыйлык. Бул Физикадан Бул кандай суроону түшүндүңүзбү? физика жактан мисалы бул сыйлык только физиктерге ыйгарылабы? Башкаларга деле ыйгарсалат да. Лаборатория сыяктуу болгон эме берилет го мындай көтөкөдүп. Уточняющий вопростарды берсе болот? суроону дагы жолу кайталайбыз. Физика жаатындагы эң атактуу дүйнөлүк сыйлык. 31 секундаңыздар өттү. Бизде жана зона другу деген бүткөн да. Бардыгы бүттү сиздерки, бардыгы бүттү. Баары бүтүп калдыбы? Ооба. Бул деген негизи эле эң атактуу сыйлык дүйнө жүзү боюнча Нобелевский премия го дейм. Ошол эле болгон. Нобелевский премия бирок не только физика жаатында берилбейт, бул деген 10 секунда калды. Жана башка эмелерде да берилет да. Ошон үчүн 5 секунда калды. Нобелевский премия делди. өзгөчө физика болсо анда Жооп, убакыт бүттү. Ошону Жообуңуздар бул так кеткен, бирок Нобелевский премия деп атам. Нобель сыйлыгы деп ойлойсуздар, а? Анда эмесе негизи баары жакшы, аны караңыздарчы. керемет да. Ооба, Шүгүр караңыздарчы. теги жок шүгүр. Эшикте адамдар футболкачанын баардыгы сейлеп жүрүшөт. Анда эмесе Кудайт мырза, жообу? Жооптун туура же туура эместигин акчалар сүйлөсүн. Браво! Дагы 300 сомго болдуңуздар. Негизи бүгүн сиздердин экинчи туулган күнүңүздөр болсо керек, а? Бизде күнүгө туулган күн деп такен. Эмне таке деткенсиз? Мен досум Тагир. Тагир. Такеде өзгөчө атыңыз бар экен да. Өзгөчө да. Кийинки суроо. Кийинки суроого даяр болуңуздар. Анда эмесе кеттик, а? Үлүлдүн канча буту бар? Үлүлдүн канча буту бар? Үлүлдүн буту жок утамай. Үлүл деген эле. Үлүл деп бир ойночу эле го бала кезекте буту айланып чыкчу эле жана эменин ичинен. Анын буту жок. Аш эле буту жок. Үлүл деген. Үлүл дегенди биринчи Жок буту иши сайбер ушинтип жооп берем. Буту жок деп койдусуң. Буту жок экен. Буту жок. Үлүлдүн буту жок. Үлүлдүн буту жок. Буту жок. Кудайт мырза, буту барбы? Тилекке каршы үлүлдүн бир буту бар экен. Бирок биз оюнду улантабыз. Жакшы. Сиздер дагы бир жолу адашуу мүмкүнчүлүгүн Бар эмес белесиңиз. Эми бир жолу адашсаңыздар, Жакшы, биз жакшы. машинаны токтотобуз. Бир буту бар экен. Бир буту бар экен, негизи жок болуш керек эле деген. Эмне эле ал, значит, живой бирдемке. Живой бирдемке, ал ошондой неме, мен деле илүүжөн жаштаны. Кийинки татаал суроо. Бул жактан логиканы күйгүш керек. Даярсызбы? Образ алмаштырабыз эми. Даниялык жомок жазуучусу ким? Окатан. Дания.
Жомокчу жазуучу. Даниялык жомок жазуучусу ким? Эмнегедир маанаңызга чоюп кетти го я. Андерсон эмеспи? Андерсон дейсиңби? Жазуучусу ошол Голландия бол Андерсон. Сиздерде 50 секунда калды. Алмаса? Жомокчу, Даниялык жана мультфильмдер, жомок жазуучусу. көп көрүп атканда ошондо Даниянын авторлору чечип эмеспи? Данияларды ошондо фамилиялары мондо болот го, жана футболисттердикиндечи. Так. Балким ошону айтып көрөлөм да. Я. Мен Дания. Сиздерде так мультфильмди эле көрбөйм го. 36 секунда өттү. Дания. Ой, кайсы болду экен? Жооп. Жооп. Ошону берип койчу таке. Таке. Андерсон ба? Андерсон да койсун дейт болду экен. Знаменитый душкы. Билип атам азырчы. Азыр эгерде мен сиздердин эмеңиздерди түшүндүм, тактикаңыздарды. Мына бол жолдо айтып коет экенсиздер, бирок туура чыгып кетти экен да. Багыңыздар бар экен да. Бүгүн эмнегедир эки чака ичебиз окшоп кетти. Убакыт бүттү. Жооп. Айт таке. Андерсон болуп эле. Андерсон деп ойлойсуздар. Анда эмесе, Кудрет мырза, бул жооп. Албетте Андерсон. Куттуктайбыз. Кол берип коюңуздар. Мыкты. Жакшы. Биз дагы 300 сомго ээ болдуңуздар. Куттуктайбыз. Кошулгам жок таке. Оюн ысыпа баштады болуш керек, а? Жакшы. Эми дагы татаал суроолор. Кыргызстандагы кайсыл көл жыл сайын пайда болуп, кайра кышка чейин жок болуп кетет? Убакыт кетти. Ораткандагы Логика дедиңиз? жок, көл дейт. Көл. Кыргызстандагы кайсыл көл жыл сайын пайда болуп, кайра кышка чейин жок болуп кетет? Сенин багыңыздар бар. Логический суроо болуп турбу? Жок, бул суроо кадимки эле. Орто токой эмес. Жок, орто токой. Сусактагычы көл болобу? Көл болуп да. Негизи сенин багыңыздар бар экен. Азыр окшоштуруп айтсаңыздар туура болуп кетет. Орто токойду уруп коелу. Эмне болуп кетти? Орто токой. Водохранилище. Жок, көл деп койсуңуз. 35 секунда өттү. Мында бирок логический ойлонуп көрсөм, эгерде логический суроо болсочу, мисалы биз ысык көлгө качан барабыз? Жайында барабыз да. Кышында барбайбыз да, көлгөчү сууга түшкөндө. Жок, Эгерде кышында жок болуп кетет деп атпайбы? Кышка чейин. Кышка чейин жок болуп кетет экен. Жайында эле пайда болуп калат экен. Пайда болуп калат, көл болуп калат. Анда эмесе 3, 2, 1 убакыт аяктады, жооңуздар. Орто токой. Орто токой болбойт, анткени орто токой деген. А сен кайсы? Болду. Бул жерден болбойт. Болбойт. Айтпайсыңбы? Кайсы таке? Кайсы? Орто токой дедим. Жок, кайсы вариант? Биринчи айтпайсыңбы? Мен логический ойлоп аткам да ысык көл депчи. Бирок ал мындай карап көрсөң жолуп кетет да, естесиз. Жок. Келиңиздер. 1, 2, 3. Орто токой. Орто токой. Кудрет мырза. Жооп. Албетте туура болсо жакшы болмок, бирок Кыргызстанда кышында Сен көл. кышка чейин жок болуп кеткен көл бул Мерцбахер көлү. Аны билбейт экенбиз. Аны билбейт экенбиз. Тилекке каршы. Тилекке каршы. Уккан жокпуз деп. Мен бир азайып атканын көргөм, ошон үчүн айттым да. Орто токой бир кезде азаят, бир кезде көбөйт. Аябай жок болуп кетти. Ал деген сусактагыч ал деген. Ой, майла жок көлгө Анда айландырам эмесе, эң башкысы көзүңүздөрдөн акча учуп кеттиби? Бул биздин кайра компаниябызга түшөт. Байге фондуна. Байге фондуна. Биз жарым путка жетип калдык. Сиздер миллионго жетем деп калгансыздар. Сиздерге чоң рахмат оюнга катышып бергенсиздер үчүн. Азыр мен оюнча 5 километр жөө басып коесуздар, үйгө жетесиздер бирок. Рахмат. Чоң рахмат. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн абдан кызыктуу болду деп ишенебиз. Балким көрүп жаткан телекөрүүчүлөр кызыкса керек, биз кантип качсак болот деп. Биздин берүүнү интернеттен жана YouTube каналынан көрүп туруңуздар. Биз жакында катышуу шарттарын айтабыз. Анда эмесе, биз сиздер менен коштошобуз. Буюрса кийинки эфирден амандашканча бар болуңуздар. Мен Арсен Султанов жана Кудрет Тачабаров. Сак саламат болуңуздар.